Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгу жана башкы штабтын жетекчиси Валерий Герасимов менен жолугуп, орус армиясынын күчтөрүн өзгөчө режимде кызмат өтөөрүнү тийишти. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Батыш мамлекеттери биздин мамлекеттик экономикалык тармагына санкцияларды гана киргизбестен, НАТОго мүчө өлкөлөрдүн жогорку кызматтагы адамдарды Россияга карата агрессивдүү маанайдагы пикирлерди айтып жатышат, деди Путин. Коргоо министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда, стратегиялык күчтөр Россия менен анын союздаштарына каршы агрессия жасагандыктарын, аракеттерине бөгөт коюуга жана аны кыйратууга өзөктүк согушка дагы багытталган. Маалымат булагы Спутник KG. Украина Россиянын өкүлдөрү менен Беларусь Гомель шаарына жолугуп сүйлөшүү жүргүзүүгө макул болду. Бул тууралуу РИА Новости делегациясынын башчысы, президенттин жардамчысы Владимир Мединский билдиргенин жазды. Белгилей кетсек, кечээ 27 февралда эртең менен Россиянын делегациясы украиналыктар менен сүйлөшүү үчүн Минскке барган. Анын курамына президенттин администрациясынын, тыйымдын коргонуу министрлигинин жана башка ведомстволордун өкүлдөрү кирген. Алар сүйлөшүүнү Гомельде баштоого даяр экенин маалымдаган. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский кайрылуу жасап, Беларусь тараптан да сокку урулуп жатканын айтып, жолугушуу үчүн Минск нейтралдуу боло албастыгын билдирген. Ал дагы тынчтыкты орнотууга, сүйлөшүүгө ынтызар экенин, бул үчүн Варшава, Будапешт, Стамбул, Баку сыяктуу башка шаарларды тандоону сунуштаган эле. Беларусь убактысы боюнча саат 12:00 Россиянын өкүлдөрү Украинанын жообун саат 15:00 чейин күтөөрүн. Эгер келбесе, бардык кан төгүүлөр Украин тарапка жоопкер болоорун билдиришкен. Гомель шаары Беларусь менен Украинанын чек арасына жакын жайгашкан. Маалымат булагы Спутник KG. Евро биримдик өз тарыхында биринчи жолу буга чейин болуп көрбөгөндөй кадамга барып, Украинага курал жабдык сатып берүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу 27 февралда Шаркетке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлигинин жыйынынан кийин белгилүү болду. Бул деген Украинанын куралдуу күчтөрүнө миллиондогон евро абадан коргонуу, танктарга каршы системаларды жана башка аскердик техниканы сатып берүү дегенди билдирет. Ошондой эле бул планга коргонуучу медициналык каражаттар, күйүүчү, майлоочу майларды жеткирүү дагы кирет. Евро биримдик тарыхында биринчи жолу кол салууга кабылган мамлекетке курал жабдык сатып берет, деди Евро комиссиясынын президенти Урсула фон дер Ляйен. Ошондой эле жайында евро биримдиктин аба мейкиндиги толугу менен орусиялык учактар үчүн жабуу жана Шаркеттин аймагында Кремль көздөгөн Russian Today жана Спутник медиаларынын ишмердүүлүгүн токтотуу, Беларуска санкция салуу чечимдери да кабыл алынды. Буга чейин евро биримдикте мүчө бир катар мамлекеттер Британия жана Канада орусиялык учактарга өз аба мейкиндигин жабаарын билдиришкен. Урсула фон дер Ляйендин айтымында, эми Шаркеттин аба мейкиндиги аркылуу бир эле өкмөттүк эмес, жеке орусиялык учактар да өтө албай калат. Ал эми Беларуска салына турган санкциялар тамеки, жыгат иштетүү жана цемент өндүрүү тармактарына сокку урушу мүмкүн. Буга чейин 26 февралда евро биримдик АКШ, Канада, Британия айрым орусиялык банктарды дүйнөлүк акча которууда колдонулган SWIFT системасынан чыгаруу чечимин кабыл алышкан. Маалымат булагы Азаттык KG. Украинанын Антонов аэродромуна орус күчтөрүнүн чабуулунан улам Мрия аттуу AN-225 үлгүсүндөгү дүйнөдөгү эң чоң учак талкаланды. Бул маалыматты Украин бийлиги жана Укроборонпром мамлекеттик концерни 27 февралда ырастады. Маалыматка ылайык, жападан жалгыз үлгүдөгү жүк ташуучу учак Киевдин жанындагы Гастомель шаарычасынын чекесиндеги аэродромдо атайын кампада токтоп турган. Орусиянын чабуулу башталгандан бери бул аэродром үчүн айыгышкан салгылашуу жүрүп жаткан. Айрым маалымат каражаттары орус армиясынын аба соккусунан кийин учак күйүп кеткенин, окуя Орусиянын чабуулунун алгачкы өкүндөрүндө эле болгонун жазып жатышат. Орусия биздин Мрияны талкаласа талкалагандыр, бирок алар эч качан биздин күчтүү, эркин жана демократиялуу Европа мамлекети болуу кыялыбызды талкалай алышпайт, деп жазды Твиттерге Украин тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба. AN-225 учагы Советтер Союзунун акыркы жылдарында жасалган, салмагы, канатынын узундугу, жүк көтөрүмдүүлүгү боюнча дүйнөдөгү эң чоң учак деп мүнөздөлүп келген. Соңку жылдары Мрия асманга сейрек көтөрүлүп калган. Орусия Украинага 24 февралдын таңында кол салган. Андан бери Украинанын бир катар аймактарында Украин армиясы менен орус күчтөрүнүн ортосунда куралдуу кагылышуу жүрүп жатат. Жакынкы убакытта Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүсү Украин-Беларусь чек арасында өтөөрү күтүлүүдө. Маалымат булагы Азаттык KG.
Украин маалымат каражаттарында чечен аскер кызматкерлери генерал Магомед Тушаев менен Амандун командири Анзор Басаевдин өлүмү тууралуу маалымат тарады. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров бул маалыматты четке какты. Учурда фейк маалыматтар тарап жатат. Биз чочун эмеспиз. Бул жолу Украинада чечен аскер кызматкерлеринин тобу жана 141 атайын полктун командири жок кылынды деген туура эмес маалымат тарады. Орусия Федерациясынын улуттук гвардиясынын аскер кызматкери Магомед Тушаев, ошондой эле Чечен Республикасы боюнча Ахмат Грозный ОМОНунун командири Анзор Бисаев курман болгон жок. Балдар менен байланышты. Алар тирүү, деди Кадыров. Маалымат булагы Супергеji. Украинанын Борбор калаасы Киев шаарынын мэри Виталий Кличко маалымат агенттигине берген интервьюсунда калкты башка жерге көчүрбөй турганын билдирди. Маалыматка ылайык, Киевдин 9 тургуну каза болду. Алардын бири жаш бала. Ошондой эле Кличко Киев шаары орус аскерлери тарабынан курчоого алынды деген маалыматты четке какты. Орусия социалдык тармакта Украинанын бийлигин өкүлдөрүнүн жасалма баракчаларын ачып, жалган маалымат таратып жатат. Менин Инстаграмдагы баракчамдын клонун жасатышыптыр. Кечинде орус маалымат каражаттары мага шилтеме берип, Киев курчалганын, элди көчүрүүгө мүмкүнчүлүк жок экенин жазышты. Жалган маалыматка ишенбегиле, расмий булактардан алынган маалыматка гана ишенгиле, деди Кличко. Маалымат булагы Назар Ньюскеji. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп Украинанын айланасындагы кырдаалда Россиянын лидери Владимир Путин өзүн акылдуу башчы катары көрсөткөнүн билдирди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Ал эми Американын учурдагы жетекчилиги тескерисинче акылсыз болуп жатканын айткан. Маселе Путин акылдуубу же жокпу дегенде эмес, албетте. Ал акылдуу, чыныгы көйгөй биздин лидерлердин акмак болуп жатканында, деп Трамп тарапташтарынын алдында сүйлөп жатып айткан. Аны Newsmax телеканалы түз эфирден көрсөттү. АКШнын мурдагы президентинин баамында Путин Американын аскер күчтөрү Афганистанды калкасына ала албаганын көргөндөн кийин Украинага атайын операция жүргүзүү чечимин кабыл алган. Эске салсак, 24 февралдын таңынан тарта Украина Россия мамилесиндеги кырдаал башкача өңгүттөөнүгө баштады. Украина тараптан ЛР менен ДРге карата аткылоонун аягы үзүлбөй. Аталган республикалардын жетекчилери Россия Федерациясынын лидери Владимир Путинден жардам сураган. Мындан улам Путин эртең менен элине кайрылып, Донбасста аскердик атайын операция өткөрүү чечими кабыл алгандыгын жарыялаган. Ал эми Украина президенти Владимир Зеленский өлкөнүн бардык аймагына согуштук абал киргизилип жатканын билдирген. Кийинчерээк Россия Федерациясынын коргоо министрлиги Россиянын куралдуу күчтөрү Украинанын шаарларына ракеталык, авиациялык же артиллериялык сокку урбаганын билдирип, жогорку тактыктагы каражаттар менен Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аскердик инфраструктурасы, аскердик аэродромдорду жана абадан коргонуу объектилери иштен чыгарыларын кабарлаган. Министрлик жөнөкөй жарандарга коркунуч жок экенин белгилеген. Маалымат булагы Sputnik.Kg. Дүйнөдөгү банктар аралык финансылык телекоммуникациялар коому Европалык өлкөлөрдүн тиешелүү укуктук көрсөтмөсүнөн кийин Россиянын бир катар банктарына салынган санкция боюнча чечимдерди аткарууга даяр. Бул тууралуу Раурас агенттигине таянып РИА Новости кабарлады. Буга чейин Германиянын министрлер кабинети батыш лидерлеринин сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы менен санкцияга кабыл алынган россиялык банктар SWIFT системасынан чыгарыларын билдирген эле. Жаңы чаралар колдонула турган уюмдар боюнча бардык маселелерди тактап алыш үчүн биз Европалык бийлик менен өз ара иштешибиз жана алардын укуктук көрсөтмөсү боюнча иштерди аткарууга даярбыз, деп айтылат SWIFT тараткан билдирүүдө. Санкцияларды катуулатуу боюнча чараларды АКШ, Франция, Канада, Италия, Британия, Германия жана Еврокомиссия кабыл алды. Батыш өлкөлөрү SWIFT системасынан банктарды чыгарып салуудан тышкары Россиянын Борбордук банкынын эл аралык финансылык операцияларында рублдун курсун колдоп турган мүмкүнчүлүгүн чектөөнү чечкен. Андан сырткары оокаттуу колунда бар россиялыктардын инвестиция салып, анын ордуна Европа жарандыгын алуу мүмкүнчүлүктөрү да жоюулары айтылды. Россия президенти Владимир Путин 21 февралда Луганск жана Донецк элдик республикаларынын таануу боюнча жарлыкка кол койгон. Алар 2014-жылы өздөрүн Киевден көз карандысызбыз деп жарыялаган. Эске салсак, 24 февралдын таңынан тарта Россия Украинаны куралсыздандыруу боюнча операцияны баштады. Бул туурасында Путин элине кайрылып, Донбасста аскердик атайын операция өткөрүү чечимин кабыл алынгандыгын жарыялаган. Ал Москва Украинаны басып алууну эмес, бул өлкөнү куралсыздандырууну көздөгөнүн айткан. Мамлекет башчы операциясынын максаты 8 жылдан бери Донецкиде кабыл алынып келген Луганск жана Донецк элдик республикаларынын элин коргоо экенин билдирген. Маалымат булагы Sputnik.Kg.